2015-жылдын 12-апрелинде Аю компаниясына караштуу бизнес борборунун бет ачар аземе болуп өттү. Туңгуч кичи районунда курулуп жаткан бизнес борбору көп тармактуу жана көлөмдүү болоруна күбө болдук. 12 жылдык эмгек жолунда 40тан ашык фирманы өзүнө камтыган Аю Груп холдинг болууга жетишкен. Бул компания бүгүнкү күндө Кыргызстанда гана эмес, эл аралык аренада талапка жооп бере турган бизнес борборун ачуу максатында иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Биздин оюнча ушу келечеги кеңири эле болот. Биз иши терең ишине анткени ушунчалык масштабтагы торговый комплекс азыр биринчи болуп атат да. Бишкек шаарына бул менин оюмча жакшы эле салым болуп атат. Бизге дагы биз эмне үчүн арендатор ушуга кызыгып келип атабыз? Бул жерге бизге эң мыкты, эң жакшы, ыңгайлуу бизге шарттарды түзүп берип атат. Ошонусуна администрацияга рахмат. Аю компаниясы жалгыз эле арак чыгарбастан сок, компот, артизан суусу, таң сыяктуу улуттук суусундуктарды да чыгарат. Кара Балтадагы машина оңдоочу заводунда радиатор, трансформатор, тоо кен, оор өндүрүштө колдонулган техника жана аскердик техникалардын кыймылдаткычтарын оңдоп чыгарууга да аракет көрүшүүдө. Оштобо пахта заводунда 2-3 миң гектарга чейин пахта айдап иштеп чыгарышат. Спирт заводу, айыл чарбасы боюнча 2 чоң фермасы, тери, жип иштетүүчү фабрикалары, топоз пиво чыгаруучу ишканасы, Сокулуктагы арак заводунун ичинде спирт чыгаруучу заводу да бар. Завод учурда Орто Азияда чоң жогорку сапаттагы спирт чыгарууга да жетишкен. Жакында Аю Финанс деген микрокредиттик компаниясы ачылган. Ровно 12 лет назад компания Аю выпустила первую продукцию. Аю Гарант Кыргызстандагы камсыздандыруучу компаниялардын ичинен 800 миллион сом менен биринчи орунга чыккан. Курулуш тармагындагы Аю курулуш компаниясы Алия ун жана макарон чыгаруучу фирмасы иштеп, учурда дүйнөлүк стандартка ылайык башкарылып, халал сертификатка ээ болушкан. Учурда өлкөдө эң ири салык төккөн компаниялардын бири экени да коомчулукка дайын. Аю компаниясы бардык салыктын түрлөрүн кошкондо 2010-жылдан бери 3 миллиард сомдон ашык салыкты төлөп келет. Мисалы, бир эле арак чыгарган Аю фирмасы мамлекетке 2010-жылы 112 миллион сом салык төлөгөн. Мындай көрсөткүчтөр жылдан жылга көбөйүп жатканы да белгилүү болду. 2011-жылы 205 миллион, 2012-жылы 300 миллион, 2013-жылы 400 миллион, 2014-жылы 500 миллион сомго жакын салык төлөшкөн. Ал эми 2012-жылы ачылган Аю курулуш компаниясы алгачкы жылы 100 миң сом төлөсө, өткөн жылы 1,5 миллион сом салык төлөгөн. Жаңы бизнес борборунун ачылышында Аю Гарант комфортунун башкы жетекчиси Мурат Абдыбеков төмөнгүчө ой бөлүштү. Биздин соода комплексибиз башкаларга караганда өтө чоң аянтты ээлейбиз. Бардыгы биригип 54 миң чарчы метрди ээлейт. Шаардын ичинде турганына карабастан бизге келиш оңой, машиналардын орундары кенен. 2,5 миң машинага орун бар. Соода комплексинде курулуш материалдары, шаймандары, үй эмеректери, соода комплексинин ичинде фитнес клубубуз бар, кафе, ресторандарыбыз бар, офистерибиз бар, и балдардын ойной турган площадкалары болот. Арендаторлор үчүн биз азыр болгон мүмкүнчүлүгүбүз менен шарттарды түзгөнгө аракеттенип атабыз. 3 айдан 6 айга чейин бекер беребиз. Анан арендасынын баасы 2 эсе башкаларга караганда арзан болот.